Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен Алмазбек Атамбаев 26-октябрга чейин камакта калды. Сот анын бөгөт чарасын узартуу боюнча тергөөнүн арызын бүгүн Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында карады. Алмазбек Атамбаев 8-августта Ички иштер министрлигинин атайын операциясынан соң кармалып, УКМКнын тергөө абагына камалган. 16-августта Бишкек шаардык соту бул чечимди күчүндө калтырган. Сот УКМКнын имаратында өтүп, адвокаттан башка жакындары тарапташтары киргизилген эмес. Башкы прокуратура Атамбаев бир катар оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча шектелип жаткандыгын билдирген. Баткен облусунда мыйзамсыз ташылып келе жаткан кургатылган өрүктөр кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматы билдирди. Кызматкерлер Мазда Бонга үлгүсүндөгү унааны токтотуп текшеришкен. Анда Кыргыз өлкөсүнө чектеш мамлекеттен мыйзамсыз ташылып келе жаткан жалпы салмагы 7000 кг кургатылган өрүк табылган. Ал эми айдоочуну токтоткон учурда ташылып келе жаткан товардын мыйзамдуу экендигин тастыктаган бир дагы документ болгон эмес. Кармалган товардын жалпы суммасы 525 000 сомду түзгөн. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, Баткен облустук прокуратурасына өткөрүлүп берилди. Бүгүн Чалдыбар автожол көзөмөл өткөрмө бекетинен 5 тонна коонду мыйзамсыз алып өтүүгө аракет кылган жаран колго түштү. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Чалдыбар автожол көзөмөл өткөрмө бекетинин кызматкерлери Казакстандан келе жаткан унааны текшерүүгө алган учурда ичинен тиешелүү документтери жок 5 тонна коон чыккан. Унаанын айдоочусу товардын коштоочу документтерин көрсөтө алган эмес. Тиешелүү документтер толтурулуп, унаанын айдоочусу Кыргызстандын жараны жүгү менен кошо чек ара кызматынын аймактык бөлүмүнө өткөрүлүп берилген. Москва облусундагы жол кырсыгынан 4 кыргызстандык жаран жабыркады. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазууда. Маалыматка караганда, кыргызстандык айдоочу Audi үлгүсүндөгү унаасы менен катуу ылдамдыкта жол четинде токтоп турган фураны сүзгөн. Audi үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу мас абалында болгон. Ал эми элчиликтин кызматкери 3 жүргүнчүнүн абалы өтө оор, айдоочунун абалы туруктуу экендигин билдирди. Ош облусунда жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматына караганда, бүгүн саат 8 чамасында Ош облусунун аймагында жер силкинген. Анын күчү 3 балга жеткен. Силкинүү Алай районунун Эркечтам айылында 2,5 балга чейин сезилди. Алдын ала маалыматтар боюнча жабыркагандар жана кыйроолор болгон жок.